Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулман. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздер менен ажылыктын мөөнөтү жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ажылык бул каалаган убакта эмес, Аллах белгилеген айларда гана аткарылуучу ибадат. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтып атат. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurul ma'lumat. Ajılık belgilүү aylarda. Faman farada fahinnal hajja. Kim ошол айлардын ичинде ажылык парзын аткарууга милдеттенсе, фала рафаса фала фусука фала жидала фил хаджи. Ажылык учурунда ачык уят сөздөрдөн, күнөө иштерден жана талаш тартыштардан алыс болушу керек. Бул Бакара сүрөсүнүн 197-аятында Аллах Таала бизге айтып атат. Бул аят ажылыктын өзгөчө убакытта жана өзгөчө адеп менен аткарылуучу ибадат экенин көрсөтөт. Ошондуктан ажылык жылына бир жолу келген зор бир мүмкүнчүлүк момун мусулмандар үчүн. Бул убакыт келгенде мусулмандар аны көңүл коюп, күнөөсүз таза амал менен өткөрүүгө тийиштүү жана аракет кылыш керек. Урматтуу момун мусулмандар, ажыңыздар кабыл болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.